саналуу эле адамдар чемпион болот, калгандар бүт калып кетет. Америкада коркпой чаап жиберет. Фанат болуш керек, бирок любой нерсенин өзүнүн мыйрасы бар экен. Чимаевдер менен жолугуп жүрдүң беле? Чимаев топ 3 борецти айтып берчи дүйнө жүзүндөгү. эрте эле чечим чыгарып алат экенбиз да. Азияда канча күрөшөт эгер 2 турнир өтүп атса? Күрөштүн популярдуулугу катуу болчу, э? Жоламан менен эгер ак жолду кошпосок, аны агайдын оозунан сөзүнөн сөз туккан эмесмин да. Сен балдарыңды кайсы спортко үйрөтөсүң? Анан ошо Чимаевдин байкеси. Бизде көбүнчө ошол эркин күрөш деген творческий иш да негизичи. Если сен желанияң болсо, любой жерде тренировка кылсаң болот экен да. Мага келгенде эле эй, ты мне мешок денег должен деп элечи. Балдарды звезда кыла турган, эмеге элге чыгара турган, анан тиги баладагы мындай аң сезимин ойгото турган бул медиа экен да негизичи. Кийинки олимпиадага кандай бир подход керек медальга жетиш үчүн? Ассаламу алейкум коноктор. Бүгүнкү подкаст, биринчи подкаст Бека бизде. Бүгүнкү конок Бекназар Керимбеков, эркин күрөш боюнча Кыргызстандын спорт чебери, Кыргызстандын чемпиону жана көптөгөн эл аралык мелдештердин катышуучусу, көптөгөн жанагы спорттук мектептерде тажрыйба алып келген 3 баланын атасы Бекназар досум Керимбеков. Ассаламу алейкум. Кош келипсиң. Алейкум салам. Чоң рахмат. Ошол бүгүнкү күн көрөрмандарга пайдалуу болсун, ошого аракет кылабыз. Биринчи эле суроо, Бека. Америкага келгениңе бир 4 жылдын жүзү болуптур. Мен билгенден 4 жыл болуп калды. Америка сен ойлогондой, сен күткөндөй болдубу? Эми биз баарыбыз эле кичинекей кезде кино көргөнбүз. Анан ошо кино индустрияда Америка аябай жакшы кинолор тартат экен да. Анан биз ошол кинолорду көрүп, Америка ушундай деп элестеткенбиз. Бирок чынында биз жана көрүп аткан кинолордун эмелерин, үзүндүлөрүн, баягы жер кыртыш, жанагындай катуу шамал, тоолор, мисалы үчүн ошолордун баарын көрдүк да. Ал жагынан чынында Америка ошондой экен негизичи. Жана Голливудтагы кинолордой, Голливудтагы кинодогулайлар экен да, действительно бар экен. Анан жашоо жагынан салыштырсак, биз баягы өзүбүздүн менталитет менен салыштыра берет экенбиз да негизичи. Анан биздин менталитетте баягы үй бүлөгө болгон отношения, тиги улууларга болгон отношения, чоң атага, чоң апага, жанагындай өздөрүнүн инилерине дегендери. Бул жакта Америкада эми баягы менталитет башка, көбүнчө мындайча айтканда, грубо айтканда, баягы эгоизмге көп эме кетет экен да, направление болот экен. Эми может быть эми жакшы жактары деле бар. Сонун да, эми ал жакта салыштырып болбойт. Просто биздин элестетип алганыбыз эми Америка укмуш, Америка бардык нерсени кылат, баягы биз келсек баары жакшы болот деп, эми баардыгы келгендин баары түшүнүп атат. Аз көп эле кишилер түшүнүп калды. Единственный биздин эмебиз ошол туура эмес, баягы түшүнүп алган себебибиз эң биринчи очередь английский тилин баягы ошол булар сүйлөп атканда, жанагы газетага жазып атканда ошолорду окуп туруп, биз ошону туура кабыл алып, анан деп ошентип келсек жакшы, может башкача эме болмок болуш керек да. Даярданып, даярданып, тил үйрөнүп дегендей. Биз мисалы үчүн баягы сарафанный радио деп коет, бияк сонун тиги мынча акча табаптыр, же болбосо бул мынтип иштептир десе, ошого карап эле элдер эме кылат да, ошого ориентир алышат да. Мисалы үчүн аябай көп келген да Америкага, именно эркин күрөштө күрөшүп жүргөн балдар аябай көп да. Спорт школдо окуган, башка дагы греко-римский борьба, спорт жак тараптан көп спортсмендер келген да Америкагачы. Баары эле эмне максатта келишкен? Баары эле акча табайын, баягы финансово независимый болоюн, акча тыйын көбүрөөк болсун деген ойдо болгон, бирөө бутуна турайын деген. Анан чынында айтканда баарыбыздын максатыбыз ошол эле болгон. Анан эми келгенде баягы Кудайдын ырыскысы деген бар. Ар кимдики ар кандай, ар кимдин өзүнүн билимине жараша, өзүнүн шыгына жараша акча тыйын табышат экен. Мен негизи менин өзүмдүн оюм менен баягы эмеге келгем да, мен чынында айтканда Американы көрөйүн деп келгенбиз негизи чынындачы. Өзүбүз кызык болгон, кызык болгон, потому что мен мурун 2010-2011 жылы ниет болгон келгендечи. Балдар менен биз чогуу отурганда бирөө отуруп Америкага кетем десе, мындай оңой эле кетип калышчу да, баягы виза анда кичине жеңилирээк беле, билбейм. Анда келиш жеңилирээк болчу. Анан кийин биздин уже каалообуз кичине күч алып баштаганда виза алыш кичине кыйыныраак болуп калды да. Анан негизи баягы биз билбеген себептен кыйын болчу экен да ал нерсечи, виза алышчы.
визаны мисалы үчүн азыр бияка келип ишинип атабыз да. Любой эле сен кандай спортсмен болосуңбу, ырчы болосуңбу, жазуучу болосуңбу, сварщик болосуңбу, электрик болосуңбу, любой компаниялар бар. Ошолорго жөн эле почтадан сообщение жазасың. Мен момундай, мен Кыргызстандын там жаранымын, ушундай, мен Америкага баргым келип атат, иштегим келип атат десең, эч ким жок деп экен да бияктачы. Отказывать этпейт. Приглашениени жөнөтөт сага, приглашение менен барасың, каалаган визаңды аласың эгер бере турган болсо. Ошого белгилүү бир англисче керек да, англисче менен. Сөзсүз, эми ал баягы биз өзүбүздүн жалкоолугубуздун себебинен, английскийди билбеген себептен баягы эми келе калып эле нары бери болуп эле иштеп кетебиз деген ой максат менен келип атпайбызбы? Анан мисалы үчүн бизде спортсмендер аябай көп да. Мен бу жерде баягы баардыгын затрагивать эте албайм. Жакшы окуган балдар да көп, аябай образованный келген балдар да көп. Анан английский тилди биз деген баягы мектепте, школдо жанагы словарды окуп эле, анан тамгаларды окуп ушундай болгон да, школьный базачы. А мен окуган жерде бир аз кичине английский бир аз бар болчу да. Мен классташтарым мындай английский жактан жакшы окуп мындай эмелер бар да. Анан биз болсо спортко байланыштуу болуп баягы спортко чет жактарда көп мындай фанатеть этип спорт менен эле алек болуп алганбыз да. Ошон үчүн ошол убакта баягы окууну окуш керек деген моментте биз баягы окууга көп көңүл бурбаганбыз. Бирок азыркы күндө көрсөтүп аткан жана дисциплина, там правильное питание, тигил бул деген нерсени биз баягы анда деген правильный питанияга возможность жок болчу да. Ал убакта самый главный жакшы курсаң тойсо болду деген эле эме болчу да. Өзүң деле билесиң да негизи. Анан тилди болсо эми биздин ошо папабыз раматылык болуп кеткен, айтчу да. Английский үйрөнүш керек, кыргызский окуш керек, китайский, там кайсы тил болбосун, эми зыяны тийбейт да. Демек ошол сен Швецияда да жүрдүң да, Швецияда англисче көбүнчө, Европада англисче, ошого сага мындай өтө оор болгон жок, Швецияда барганда баягы ар бир эле улут, мисалы үчүн негизи ошо Европадан түшүндүм да. Биз баягы өз тилинде сүйлөсө да улутчулдук деген немелер болот го, мындай спорлор болот да. Швецияга барсаң, мисалы үчүн Швециянын тартиби мындай экен да. Сен англисче сүйлөшө бересиң, бирок сен экөөбүз эшикке чыкканда же башка бир кафеге барып тамак ичкенде кайра эле сага шведче сүйлөй беришет да аларчы. Анан алар деген бул нерсе, алардын эмеси, максаты шведский тилди сага үйрөткөнгө аракет кылат экен да. Биз баягы мисалы үчүн орус менен орусча эле сүйлөшөбүз. Биз кыргыздар андай эмеспиз, Жок, бизде деген баягы биз наоборот эмеге подстраиваться этебиз да. Алар келгендечи подстраиваться этебиз. Анан эми бизде ошондой эме болуп калган окшойт. Бирок биздики баягы азыр ар кайсы тилди билген балдар аябай көп го. Түркчө сүйлөшөт, немисче сүйлөшөт. Баягы миграциянын себебинен тил үйрөнгөн адамдар аябай көбөйдү да биздечи. Ошол биздин ошол бүгүнкү тема спорт жана миграция болгондуктан Россияда жүрүп келдиң, Красноярск, Москва, Швецияда ошол жак менен Европа жана Россия, Кыргызстан, Америка ошол эмне экен айырмачылыгы? Американын айырмачылыгы Европа менен же Европа менен Россиянын айырмачылыгы? Спортто жана миграцияда. Европада эми ал жерде баягы система Америкадан өзгөчө да. Америкадан өзгөчө, Америка Европадан өзгөчө да. Россияны болсо баягы биз жактагылар көбү билет да. Россия кандай экенин, эми Россия жөнүндө азыр эми бүткөн бизде баягы дүйнө жүзүнөн эле көбүн эле билип калышпадыбы кайсы жер кандай экенчи. Чынында бирок Европада мисалы үчүн спортсмендер как эме да, өзүнүн хоббиси катары, өзүнүн кызыкчылыгы катары да, мисалы үчүн эми өзүнүн мамлекетин желең көтөрүп атса, өзүн колдоп эметишет да. Бирок баягы мамлекет тарабынан мындай жанагы спорт сооружениялары бар да. Там стадиондору бар, там тренировочный залдары бар. Ал жагынан Швецияда аябай эме экен да. Бары бар да. Борцовский залдар аябай таптаза, бүт ухоженный да. Бирок баягы эмеси мындай массовый заниматься эткен элдердин эмеси азыраак да, кичинечи. Алар мисалы хоккей ойношот, там зимний эме кышкы оюндардын эмеси көбүрөөк да алардачы. Спорттун түрлөрүчү. Анан ал жактын өзгөчөлүгү баягы эмне берди мага?
адам өзү үчүн кылат экен да негизичи. Любой нерсени өзүнүн баягы атак даңкы, өзүнүн уважениясы элге чыкканда баягы жашоо турмушта өзүнө вложение деп койсо өзүнө вложение, өзүнүн баягы туруму да мындайча айткандачы. А Америкада болсо бул спорт бизнес экен да, чоң бизнес экен да. Мына баягы бутка туруп кеткенге возможность экен да. Америкада мисалы үчүн биз көрүп аткандай жанагы гетто деген райондор, жаңы каралардын району деп коебуз эми. Ошол райондордо мисалы үчүн көбү иштешпейт, неблагополучный семьялар көп экен мисалы үчүн. Ошол семьянын арасынан жанагындай боксер канчакратный чемпион миралар чыгат бокстан именначы. Кыйынчылыктан, аларга мисалы үчүн жанагындай спец тренерлер аз да, жанагы фанат. Бизде мисалы үчүн тренерлер бар, сага жол көрсөтүп турат да. Булар да баягы өздөрү эле издешет экен да. Бир жакшы тренерге попадать этип калса, попадать этип калды, бирок эгер ал новичок болсо же эме жок болсо, чисто ментально эле баягы чемпион болом деген немеси бар да, максаты бар, ошого жетем дейт да. А Америкада ойлой бересиз го, биз Америкада мисалы үчүн келсе шанс көп, возможность көп депчи. Мындай карап көрсөң, Америкада спортсмен болуш наоборот кыйын экен да. Кыргызстан баягы башкалар Россияга салыштырмалуу, Кыргызстанга постсоветский пространство. Мен да ошону түшүндүм да. Эми ошол биз тарап жакта спортко мындай кичине внимание, элдердин отношениясы башкача да. А Америкада болсо бул уже как сен өзүң эмесин баягы строить этишиң керек. Өзүң курасың. Өзүңдү өзүң. Бизде баягы бүт спорт мектептери даярдап берет го, Жошор бүт мамлекет тарабынан даярдап берет. Эми бул жакта баягы тааныш деген нерсе любой жерде эле болот экен да. Америкада деле ошол таанышың болсо баягы эме кылат да, продвигать этип ошол жеңилирээк болуп кетет да. Анан кээ бирөөнүн тааныштары жок да вообще элечи. Андай кандай кылыш керек? Жанагы залдарга, боксерский залдарына барсаң өзүң деле билесиң го. Эмелер же залда душ жок, мисалы үчүн. А бизде мисалы үчүн залга барсаң айтасың да, могу душта душ жок экен, условия жок, анан тиги бу депчи. Условия деген нерсеге булар көңүл бурбайт экен да. Жана душ жок болуп калса же дагы там булар условияны өздөрү создавать этишет экен. Ал условияны өздөрү создавать этет, бирок өздөрү тренер издешет ушу. Мани мындай ошол нерсеге аябай катуу маани бербейт экен да. Эми мамлекет куруп бердиби же болбосо өздөрү зал салат экен, жана агайлар мисалы үчүн өзүнчө частный эмелерди ачып кетет да, залдардычы. Ошону тренировка кылат да. Анан мамлекет мынтип кызык болот экен да, мамлекет кантип буларга жардам берет депчи, мамлекет эмне кантип молар байыйт деген сыяктуучу. Эми байыйт эмес, в смысле финансово кандай независимый болот депчи. Эми баягы жетиштүүчү, элементарныйчы. Мисалы үчүн Дагестанда карасаң, жанагы олимпийский чемпиондорго машина подарок кылат, үй подарок кылат, акча подарок кылат. Эми ошентип коет да. А буларга мисалы үчүн үй подарок эткенин билбейм, мен жанагы олимпийский вид спортунда кимге үй подарок эткенин деле көргөн жокмун да. Акчалай берет. Неме баягы гонорары деле олимпийскийлерге золотого $25,000 эле алат дейт. А бизде мына кайсы Азербайжанбы $250,000 төлөйт, Казакстан, андан кийин Кыргызстан $100,000. Эми мындайча айтканда бизде жакшы экен да, бул бияка караганда кайда бизде мындай карап көрсөң, буларга айтсаң, мисалы үчүн булар миллионер болуп кетем деп аябай эме кылат болуш керек да, тренировка кылат болуш керек да. Бул спорт буларга какой-то мындай кичинекей трамплин болуп кетет экен да. Же эмеге да спортсмен болуп булар как тренер болуп иштеп кетет экен да. Сөзүн көрүп койдум. Ошол эле учурда мен баягы немелерди көргөм да. Боксерлорду, UFC'нин чемпиондорун. Стройка 1-2 жыл мурун карасаң, стройкада иштеп жүргөн, андан кийин бир 2-3 жылдан кийин UFC'де жүрөт, же болбосо Олимпиадада жүрүшөт да. Күрөшчүлөр, боксерлор көп көрдүм да. А бизде жана жатабыз го, баягы даярдап эч ким бербеди деп капа болуп элечи. Бирөө кылып бербеди депчи. Ошол жагынан мен да айырманы чоң көрдүм да, чындыгындачы. Жакшы нерсе буларды жанагы медиа аябай күчтүү да. Кичинекей теге мисалы үчүн 7-класс болобу же 10-класс болобу, ошол мектептердин деңгээли делечи. Аларды карасаң, жанагы соревнованияларын көрсөң, эми 20-30 кайорду салып алып туруп эме кылышат да. Сүрөткө тартышат, жанагындай сайттарга киргизишет, анан жана жакшы бросокторду кармашат, анан жанагылар мындай эме чыгат го. Эмелерди окуп алышып, жанагы настырно өлө мындай бойцовский. Мага ошол нерсе жакты да, медиа маркетинг. Social media. Адамдарга мындай шыктандырып, жаштардычы. Бизде канчалаган күчтүү турнирлер өтөт, көрбөйсүң да, бир жерде тартылбайт. Мындай илешип калбасаң эле, Тахир Гафуровдун эле жана каналдарынан көрүп калбасаң, башка жерде жок да, спорт жөнүндө сүйлөшпөйт. Спорт десе эле жанагы мындайча айтканда билимсиз
деп мындай көпчүлүк ошондой эсептейт да. Көпчүлүгү спорттун аркасында мындай негизи спорт бир чоң нерсе го. ооба. Спорттун аркасынан башка нерсеге жетишет да көпчүлүгү. Эми биз ошол Тахир Гафуровду айтып атпайсыңбы? Ал деген суббота күнү эле көрсөтчү спорт микс депчи. Ооба. Ким ал жерде только эмени көрсөтчү да. Только чемпионат Кыргызстана эми чоңдор арасында эле көрчү да. Чоңдор арасында финалга чыксаң эле сени камерага тартат, видео болду ошол жерде. Андан башка экинчи, үчүнчү баягы забыхат финал күрөшкөн моменттерде жакшы схваткалар болот да, алар чыкпайт да. Молодежь чемпионат, жанагы школьниктердин арасында болгон чемпионаттарда мисалы үчүн тартылбайт да. Баягы жылына бир жолу же эки жолу чоң турнирлердин эле финалдары, полуфиналдары чыгып калат. Ооба. Ошол мага мондой кызык болот да. Америкада көптөгөн мыкты спортчулар жүрөт. Азыр иштеп жүрүшөт, трак айдап жүрөт, такси кылып жүрүшөт, башка жумуштарда жүрөт да. Мына көптөгөн күрөшчүлөр аябай көбөйдү акыркы учурларда. Ошолордун ошол именно азыркы учурда мына жетейин деген учурда, ийгиликке жетейин дегенде, мындайча айтканда 1-2 шаг калганда таштап кетүүсү эмнеде болуп атат? Кандай ойлойсуң? Эми менин оюмча азыр эркин күрөштө негизи эле башында эле залдарда балдар аябай көп болчу да. Негизичи. Анан биз бир ковёрдо тренировка кылчубуз. 70-80 бала, 80 болбосо да 70 бала бир моментте 1,5 саат тренировка кылчубуз. Анан ошол моментте агай 5 минут күрөштүрүп, 35 кишини күрөштүрүп, кайра чыгарып, кайра 35 кишини кайра киргизип, ушинтип күрөштүрчү. Анан стеналардан суу акчу да. Анан ичи пар да, адам көптүгүнөн, иши көп да. Баягы ал убакта жанагындай футбол жок, джиу-джитсу жок, анан там аябай көп спорттор чыкпадыбы азырчы? Ооба. Ошол спорттор жок болчу да. Анан я думаю, азыркы күрөштүн популярдуулугу катуу болчу, ошондой эле популярный болчу да. Ооба. Анан греко-римский борьбада 2008-жылы жана Руслан Түмөнбаев, Канат Бегалиевдер экинчи, үчүнчү болгондо ошондо греко-римский борьбага балдар көбөйдү да. Ошондо уккам мен ошол спорт школого баягы балдар толуп калды депчи, греко-римский борьбадачы. Анан негизи эле эркин күрөштө Кыргызстандын любой жеринде, любой булуң бурчунда ковер бар да, негизичи, көп жердечи. Эркин күрөшкө аябай кызыгуу, элдердин да кызыгуусу бар, бизде балдардын да кызыгуусу бар. Бирок эмнеге ошонун баары баягы эмеге спортту таштап кетип калып аткан себеби эми биринчи очередь баягы эмеге шылтайбыз да. Что каражат жок, же болбосо үй бүлөнү багыш керек, үй бүлөнү караш керек деген эле баарыбыздын оюбуз ошол да. Анан эми ар кимдин положениясы ар кандай да. Бирөөгө действительно баягы керек да. Керек окат. Анан баягы акча табыш керек да. Анан мен деле мисалы үчүн каршы эмесмин алар баягы чыгып акча таап эметкенине,чи, потому что адал эмгек, жакшы ниет менен акча табайын деп үй бүлөсүн багайын деп атат негизичи. Анан просто бир залда мисалы үчүн 300 бала тренировка кылса, 300 баладан мисалы үчүн эми чемпионатта канча бир 800 бала күрөшөбү, ошонун арасынан мисалы үчүн чемпионат мирдан быйыл бир бала экинчи болуп атпайбы негизичи. Ошол балдардын баарына возможность жок да, мисалы үчүн баары бир эле бала болот, миңдеген баладан бир эки эле неме результат көрсөтөт. Ооба, единоборство да. Анан башка мисалы үчүн игровой вид спорталар болсо, футбол болсо, хоккей болсо, ал жакта может ар кандай командаларга кирип бир какой-то бир айлык алып иштеп эмен баягы ойноп жүрө беришет го деп ойлойм да. Күрөштө бир аз мындай бар эле күрөшпөйт, эми арасында бар, мисалы үчүн эми ошол эле чемпионатта бир весте күрөшсө, бир 10 бала жакшы тренировка кылып, аябай мындай фанатично иштеп, мындай өзүн аябай карап баягы эме да, мындай спорттон башка нерсе жок да, ал балдардачы мисалы үчүнчү. Анан эми кээ бирөө баягы кыйналат да күрөштө, мисалы үчүн баары эле бир моментте результат көрсөтө албайт да. Анан негизи бирок эң жакшы менин оюмча эми ошол деле азыркы убакта деле көрсөтүп атат, баягы ишеним болуш керек экен да адамдачы. Ишеним болсо, возможность болот экен да, бир убакыт болот экен, по-любому сенин убактың келет экен да. Биз күрөшүп жүргөндө, мисалы үчүн азыркы иштеп аткан жаштар арасында Надырбек уулу Улам деген биздин убакта ал байке бизге аябай мындай эме болчу да, мегастар звезда болчу да негизичи. Дүйнө чемпиону. Эркин күрөштө, анан өзү дагы мындай Кудай таалам эмен берген да агачы, жанагы
күчтүүлүктү талант күчтүү берген баарына. Баягы кол буттары аябай жоон мындай күрөшкө эметилген да баягы. Анын иниси бар, биз ошо Самат Надырбек уулу биз баягы чогуу күрөшүп өзүң көргөндөй. Анан баягы ошолорду көрүп биз баягы эме алчубуз да, бизге мындайча айтканда мотивация алчубуз ошол байкелерди көрүпчү. Анан ал убакта чемпион Азии Турарбек уулу Нурлан, призер мира Белеков Кудрет, дагы башка ошол жакшы результат көрсөтүп жүргөн байкелер бар болчу да. Биз ошолорду көрүп, ошолордун буттарын кармап баягы күрөшчүбүз да ошентчи. Анан ошолорду көрүп күрөшкө мындай кызыгуу болуп, анан ошол байкелердин баягы күрөшкө көз карашын баягы карайт экенсиң да. Мисалы үчүн ар ким мисалы ошол убакта греко-римский борьбаны көрчүбүз. Баягы сборлордо вольный борьба менен греко-римский борьба бир жерге сборго барып калат да. Мисалы үчүн баары эле экөө тең эле чемпионат Азияга даярданып күрөшкөнү барат. Анан сбор бир жерде болот. Анан сбор бир жерде болгондо баягы бизге ошо Руслан Түмөнбаев, Канат Бегелиевдер аябай эме көрүнчү да бизге мындай. Чоң звездалар болчу да, аябай жылдыздар болчу да. Анан анда эме деле жок болчу да, Instagram деген нерсе жок болчу да. Эме бар болчу, жана Mail.ru тиги бу ошолорду. Анан кыскасы азыр мотивация деген нерсе аябай көп да. Мурун ошентип эле көрүп калтырбайт болчусуңар азыр. Ал убакта мисалы үчүн диск, элементарный DVD диск барго, ошондо бир агайым эме үйүнө киргизип туруп эме олимпиаданы көрсөткөн да. Ошону көрүп алып аябай сүйүндүк да. Мисалы үчүн эми кинолорду үйдө көрүп эле жүрөбүз, бирок ошол борьбанын диски жок болчу да, элементарныйчы. Эми шаардык балдар бар болчу, эми баягы билген балдар алардын ошолордун арасынан алып мындай көрүп эметчүбүз да. Анан ошол жерден баягы Надырбек уулу уланды көрүп биз баягы байкени олимпиадада күрөшкөн да, күрөшүп анан мындай аябай мындай деңгээли бир эле да. Олимпиадада медаль алып келе тургандай эле деңгээли ушундай болчу да. Анан биз баягы ошол байкелерди көрүп аябай эме кылчубуз да, мындай күрөшкө кызыгуу болчу да. Анан эми любой моментте ар бир баланын мындай кызыгуусу тарайт экен да. Потому что жанагындай кээ бир балдар мисалы үчүн результат көрсөтүп өзүнүн эмесин алып кетип атат да, деңгээлин коюп алып атат да бир жергечи. Ал уже ишеничи бар да, что ал уже по-любому какой-то бир убакыттан кийин чемпион болот, результат көрсөтөт, тиги бул чыдагандарчы. Бизде көбүнчө ошол эркин күрөштө эме болчу да, кыска возрастта жаш эле моментте күрөшөт, анан таштап эле кетип калышат. Ошол азыр деле ошондой болуп атпайбы? Көпчүлүк жаштар жүрөт. Мурунку да сен айтып атасың, мурун жанагы мотивация ошолорду мындай дисктен көрүп келет элек депчи. Азыр Инстаграмдан, башка жактан, соцсеттерден, ютубтардан мотивация толтура. Ошол эле учурда ак жолдор, жоламандар көрсөтүп коюшту. Мына жетишсе болот экен, Мунарбек, андан мурункулар көрсөттү. Негизи биз баягы эрте эле чечим чыгарып алат экенбиз да. Негизи анын үстүнө деген вот сен эмнени чын эле эмне кыласың да, мисалы үчүн дос балаң мененби же болбосо агайың мененби же байкең менен сүйлөшүш керек экен да. Айттың да ичиңде наставник болуш керек экен өзү, да? Наставниктер бар, бирок ошол наставникке болгон ички дүйнөңдө болуп аткан нерсени айтып бериш керек экен да. Ишеничиңде болуш керек, айтып беришиң керек. Айтсаң айтат да, бир жакшы бирөө айтат, барып алып эмне кыласың, же болбосо давай жакшылап күрөш, же дагы иштеп кой, же чыдап кой дегенчи. Бирок баягы агайдын көп эмеси болот да берденчи. Анткени сен баягы агайга аябай эме болуп каласың да, ишенип. Агайың билсе деле, билбесе деле, бирок агайыңа ушундай ишенич пайда болуп калат. Баягы любой эле, мисалы үчүн мен бир эле агайга тренировкаларга келгем. Агайды вообще алмаштырган эмесмин да, мисалы үчүнчү. Эми баягы Кудайга шүгүр, что баягы алмаштырбаганыбызга дагы бир агайдын эмесинде болгон себеп баягы агайың жакшы болобу, жаман болобу, сен агайыңа келдиңби, баягы билет да, сен баягы нөлдөн баштаган агайың баары билет да. Жок, бар, мисалы үчүн агайдан агайга секирген балдар деле бар да, бирок баягы эми агайды биз баягы эме катары мындай святой сезип калып атпайбызбы негизичи. Негизи эми любой эле жакшы спортсмен өзүнүн агайын эме сезет да, баягы эми улуу кумир тутуп эми убакыт да ошол. Анткени ал киши агай деген мисалы үчүн өзүнүн баласына аябай күйөт да. Анткени мен 2 жылдай тренер болуп иштедим да. Балдарга мисалы үчүн өзүң жаныңды бербейин дейсиң да, негизи чынындачы. Баягы же жаш болуп биз эмоционально өзүбүздү ошондой алдырып койдукпу, бирок мен өзүмдү как тренер катары ошол моментте кыска мөөнөттө эметсем дагы баягы сездиң. Агайларды түшүнөм да, эч качан агай өзүнүн баласына бир мындай жаман нерсе каалабайт, там
күрөшпөй калсын же там тиги болбосун, жакшы эле болсун деп эле аракетин кылат ак айда элечи. Анан баягы тренерлер боюнча Эламан Доктурбек уулу азыр иштеп атат. Ошол Жакыпбеков Илгиз, Дөңбаев Азат, биз баягы сборлордо алар менен чогуу жүрүп, эми бизден ал уулуулар болуп, эми мен чынында аларды баягы эми аркасынан эметчүбүз да, мындайча айтканда эричүүчүбүз да. Анткени алар спорт школдо окушкан, алардын тажрыйбасы жакшы. Мисалы үчүн Азат Дөңбаев кроссто аябай катуу жүгүрчү да. Ал эч ким жетчү эмес да, действительно вообще. Базар Куруев деген бар болчу. Легионер Бурятияданчы, аябай мындай катуу жүгүрчү да. Бул эме Азат Мирахимов. Кроссту балдар айтып баягы спорт этип эмелер болчу да, моменттер болчу. Ботинкасы менен эле баягы аябай мындай расстоянияда калтырып кетчү да балдардычы, узун элечи. Анан өзү плаванияга келип сууда сүзчүкен да. Мындай дыхание өпкөсү жаш кезеңинде жакшы ачылган окшойт. Мирахимовдун эмеси жакшы да. Жакыпбеков Илгиз болсо эмеде мындай приемдорду көрсөткөндөрү, эмелери мурун эле тренер боло элек кезегинде эле аябай жакшы приемдорду көрсөтүп, мындай эмелери бар болчу да. Баягы мен ойлочумун, потому что любой эле кылынган нерсең эртеңки күнү сага эме алып келет экен да, пайда алып келет экен да, по-любому. Ал мисалы үчүн ал дагы жанагы Россияга, тияка бияка барып баягы мындай сиңирип алган да эменичи, баягы жакшы керектүү нерселердичи. Анан азыр думаю, ошо убактысы келди, ошол келе турган нерсени берип аракет кылат. Демек, бул команда мындай даярданып келишти да, мындайча айтканда. Менин оюмча жанагы эме деген нерсе кошулган да. Жакшы тандем болду десем болот да. Я думаю, эме сөзсүз тандем анткени деген жаш, энергичный жаштар, Азат агай деле жаш, Мирахимов, Эламан, Илгиз. Ооба. Анткени Эламан кичине жашыраак, бирок баягы связка болот экен да, бириме эме да, взаимо помощь болуп калабы же взаимность да, кыскасычы. Анан мындай карап көрсөк, жаштык эмес да, баягы жаш деп эле, типа жаш, анан бизге жаш болуп. Жок, жаш болсо булар эме дейбиз да, баягы жаш болуп тренер боло албайт же болбосо там баягы же болбосо опыты жете элек депчи, негизичи. Бул кеп деген айтат го, жанагы көптү билген эмес, көптү көргөн баягы билет дейт го, негизичи. Анан мен каршылыгым жок, бирок Руслан агайлар менен тиги Сүймөнкул агайлар дагы кылган эмгектери мисалы үчүн чоң да, аябай чоң да. Мен аны эч ким отрицать эте албайт. Мисалы үчүн любой эле ошо эркин күрөштө жүргөндөр деле, анткени любой эле күрөштүн күйөрманы деле баягы ичинде болуп аткан нерсеге баягы көңүл бурбай эле койгон жакшы да. Потому что биз баягы көрүп алып эле тиги мындай экен, анан бул мындай экен деген нерседен алыс эле болушубуз керек да. Потому что бул жерде эмгек бар да. Анан кээ бир балдар бар, аябай эмгек кылышат, бирок бир моментте мисалы үчүн ар бир какой-то бир причиналар болуп калат да, утулуп калат. Анан утулуп калганда эле баягы ошого такап мындай болуп утулуп калды, анан тигиндей болуп калып утулуп калды деген баягы адам утулса эле эмелер көп боло берет да, жанагындай причиналар көп боло берет. Мындай утулуп калды, тигиндей утулуп калды, анан иштесе болмок тиги депчи. Спорт деген нерсе ар кандай да. Бирөө утулат экен, бирөө утат экен, анан баягы спортту эле биз эме кылбашыбыз керек экен да, аябай мындай эмоционально эме кылыпчы, биз баягы кыйналып калдык деген нерсе эмес да. Жалаң эле утуп. Бул спорт деген хобби экен да, негизичи хобби да. Анан эми спортту биз американецтер деп айтпай эле коеюн, эми Россияда деле, тиякта деле, биякта деле спорт как образ жизни болуп атат да, эми спортсменбиз, бирок жашоо дагы бар дегендейчи. Анан спорт ден соолукка жакшы, баягы элдер менен өзүңдүн жашоо турмушуңа мындай түрткү берет, жакшы нерселер болот. Бирок баягы жаштарды эметет элем да, баягы жаштарды мен өзүмө деле, тегеречеттерге деле баягы мындайча айтканда фанат болуш керек, бирок любой нерсенин өзүнүн мейрасы бар экен да. Чеги менен болуш керек экен да. Анан биринчи очередь бирок ошол спортту жакшы түшүнүш үчүн баягы илим алсаң, образование алсаң, любой эле образование, неважно. Дин жагынан аласыңбы, же болбосо орус тилин окуйсуңбу, же англис тилин окуйсуңбу, же болбосо дагы башка там машиностроение, же там башка там медицинский бир эмени аласыңбы, массажды үйрөнөсүңбү, же дагы башка там жанагындай
специальностьтар бар го, электрик, тиги бул кандай болосуң, бирок өзүңүн бир шык жагыңа жараша бир эмени алып койгон жакшы болуш керек. Анан эми бүт эле спортсмен болуп кетпейт экен, бүт эле бизнесмен болуп кетпейт экен. Ар ким ар тараптуу да, просто ошол адам өзүнүн какой-то бир эмесин табыш керек экен да. Анан негизи биздин чынында бизде баягы спорт болуп келип туруп эле анан жашоого аралашып кеткен моментте действительно бир аз кыйыныраак болот экен. Себеби билим албай эле спортто жүрүп анан жашоодо кыйналып калып атпайбызбы көпчүлүгүбүз же. Көпчүлүгү спортчулар жана убагында окуй турган кезде тер төгүп жана вес кууп алганбыз, берилип анан саналуу эле адамдар чемпион болот, калгандар бүт калып кетет. Ошого билимди биринчи коюп. Эми Эламан Докдурбек уулу боюнча теге азыр эме болот да, улук машыктыруучу болуп иштеп атат. Ал баланы ошо кичинекей кезинде эле көрчүбүз да биз баягы. Өзүнүн агайы азыр жакында ошо турнир болот экен. Раматылык болуп кеткен Шаарбек агай. Жакында турнир болуп ошого Эламан кичинекей кезинде эле ошондо залда жүрчү да, трудовой резерв деп. Залдын ичине мен барганда ушундай болгон да, баягы залдын ичинин состояниясы эме болчу да, мындайча айтканда плачебный болчу да. Бирок ошол жерден ошол агайдын баягы күрөшкө болгон сүйүү аябай катуу болгон да. Балдарды тренировка кылдырып, мисалы үчүн сен агай болуп эле балдарды күрөштүрүп эле чемпион кылып чыгара алам деп ойлой бересиң да, бирок андай эмес да. Может азыр убакыт өзгөрүлгөндүр, бирок ошол убакта сен балаңды сборный командага түртүш үчүн дагы өзүнчө бир эмгекти кылышың керек. Баягы ошол агайдын чоң эмеси да, аракети бар. Мен мисалы үчүн биздин биринчи агайым Сапаров Минислам Хамилевич деп азыр Россияда, Татарстанда машыктыруучу болуп азыр деле иштейт да. Жашы 75те. О даже 77ге чыгып калды. Азыр дагы иштейт да. Ошол агай бизди баягы ошол агайда тренировка кылып, анан ал агай 60 жашындабы, же 65 жашындабы ушу Россияга кетти да. Ошол жака эме Нефтьюганск деген эме бар. Россияда регион бар. Ошол региондо жанагы бензин бар, эме топливо чыгат экен да, кыскасычы. Ошол жакты эме кылат, мындай бай жер да, мындайча айткандачы, акчасы бар жер да. Анан ошол жерде турнирлерди уюштуруп, биз ошол жака барып күрөшүп келгенбиз да. Анан агай ошол жака иштеген кеткен. Анан өзү негизи улуту татар болчу. Анан кийин эме Татарстанга кеткен да. Ал агайдын ошол агайдын эмесин айта кетсем эме болот да. Агай айтчу да, плохих учеников не бывает депчи. Мындай балдарды бөлчү эмес да, вообще там бул күрөшө албайт, бул күрөшө алат деген агайдын. Ошол агайдын эмеси калып калыптыр бизгечи. Баягы адамдарга сөздөрү, адамдарга кылган отношениясы вообще мындай агайдын оозунан сөгүнгөн сөз туккан эмесмин да. Даже утулуп калгаңбы, утасыңбы, вообще мындай сөз чыкчу эмес да. Күлүп жайнап эле анан залга келсең, агай мындай сен эми тозо болот да, мындай. Эми антпай эле коеюн, баягы үйдөгүлөр да кандай тозо болбойт да сенчи келгендечи. Кандайсың? Туура патпатла деген да агай, аябай балдарга. Ооба, келгенде сүйүнүп келип эле кирип кетесиң. Ошондо мисалы үчүн мен акча төлөй алчу эмесмин да, чынындачы. 20 сомдон алып келип бере берчүмүн залгачы, күрөшкө келгенчи. Анан 100 сом болчу. Мен село Көкжарда жашачумун. Анан баягы шаарда жашагандарга 150 сом, шаардын четинде жашагандарга 100 сом болуп койчу да. Анан ошол агай деле башка положениябызды түшүнүп эме кылчу эмес да, сен акчаны төлөбөй атасың дейт. Анан стройдо турат, анан кто деньги не принес деп эметет да, мындай эметет, анан санап келип анан мага келгенде эле эй, ты мне мешок денег должен деп элечи, анан ушинтип коет агайчы, тамашалап коет. Анан баягы айтпайт да, сен мага акча карызсың деп. Ошол моменттагы мындай тонкостьты карасаң, адамга болгон отношение да, мындай эч мындай мен күрөшкө баргым келбей, мисалы үчүн ошол агай акча алып кел, сен деген төлөгөн жоксуң десе, мисалы үчүн күрөшкө келбей калмакпыз да. Может, көңүлүң түшүп, күрөштү түшүнбөй калмакпыз. Анан ошентип ошол залдан тренировка кылып 2005-жылы Динамо деп, спорт комплекс Динамо деп, ошол жерде аябай Динамонун чоң, бул агай 30 жыл иштептир ошол жердечи. Анан 30 жыл иштеп туруп агай эмеге Татарстанга кетип калган. Кеткенден кийин Сарыбаев Роман деп агайдын эле учениги да. Ал агай кыргыз эле, просто аты Роман. Мен өзүм агайым болот. Ал агай менен биз аябай көп убакыт өткөздүк. Азыркы күндөрдө эле жакшы отношениядабыз агай менен. Ал агайым күрөшкө аябай фанат да, мындай күрөштү билген балдар бар. Билгендер баягы сразу айтсам агайды күлөт. Анткени агай действительно күрөштү жакшы көрөт. Мындай өзү күрөшөт да, азыркы күнгө чейин ветерандар арасында күрөшөт.
Анан ошентип бир Динамо бир аз иштеп, бир 2-3 жылдай иштеди. Анан өзүм баягы бир убакыттар болду. Мен дагы ошол жерге тренер болуп иштедим. Анан кичине алмашуулар болду. Руслан агай 2017 жылы мени тренер болуп иштейсиңби деп чакырды да агайчы. Анан ошол убакта жанагы азыр Арча Бешиктеги Газпром спорт комплекси салынган болчу да. Ошол жерге агай ошол жака иштейсиңби деди, сборный команда ошол жака барып тренировка кылабыз деди да. Анан ал жака бардык, тренировка кылып, сборный команданын балдары кичине келип башташты. Ошол жака тренер болуп иштедим. Ушул жерге группа набирать этип иштей бер, биз менен чогуу болуп тиги бу деп агай эме кылды да, мындай условия, удобство создавать этип жүрдү. Просто ошол убакта бир момент болуп кеткен, Динамону мен иштеп жүргөндө жерди жаап салган да. Анан мен баягы бир костяк чогултуп алгам да, костяк деген баягы бир балдарды чогултуп, жакшы мындай фанатично тренировка кылдырып баштагам да. Бир 2 жыл болду. Анан жанагы бир жерде тренировка кылып эле зал жабылгандан жана балдарды башка залга чакырсам келбей коюшту да. Арасында баягы мындай күрөштү жакшы көргөн эле бир 2-3 бала келди. Анан ошондон кийин эле тиги Руслан агай башка залга Газпромго иштеп, анан ошол жерде бир 2 ай иштедим. 2 ай иштеп, анан сборный зал сонун салынган, бирок баягы күрөштүн залы кышында кичине жылуу болгон жакшы го. Ал жер баягы мындай кичине ачыгыраак экен. Азыр билбейм, жасап коюшту билбейм. Анан шамал болуп мындай воздух аябай чоң, анан мындай тердесең эле кургап калат да териңчи. Анан что биздин балдар баягы көп эметпей коюшту да, келбей коюшту да. Башка залдарда мына кичине жылуураак, баягы тердегиси келип, анан кичине алысыраак да болду, локация кичине неудачныйраак болду да. Анан ошол себептен балдар келбей калышты. Анан мен баягы зал болбой калган себептен мындай желание пропадать этти да, чынын айтканда. Эми күрөш жагынан эмес, как спортсмен катары эмес, а как тренер катары уже кичине жашсың да. Анан башка агайлар бар болчу, эми чыдап кой, нары бери буюрса тигил бул деди. Анан ошол жерден эле виза ачып туруп эле 2016 жылы күзүндө виза ачып туруп эле Швециянын көздөй байкелер бар болчу. Ошол жерде Белеков Адлет деген байкелер бар болчу. Анан алар менен сүйлөшсөм, кел давай деди, Швецияга виза ачып алып Швецияга кеттик. Швецияга жөнөдүк. Швецияга барсак эле эме сразу эле залга бардык, күрөш залыначы. Күрөш залы эмес, эмеге бардык. Алар ошол жерде боецтерди тренировка кылдырып, баягы күрөштү үйрөтүп жүрчү да. Анан барсак эле баягы кинодо, телевизордо көрүп жүргөн эмелер бар да, жанагы UFC'нин боецтери бар да. Анан барсак эле залда жүрөт. Алар менен учурашып эле жакшынакай эле тренировка кылып. Чимаевтар менен жолугуп жүрдүң беле? Чимаев ошол биз барганда Чимаев жок болчу андачы. Чимаев кийинирээк келип калды да. Мен бир жолу Кыргызстанга барып келгем. Мигрант болуп. Ал деле баягы жакшы жашоону издептенби, билбейм эмне болуп барган Швецияга, бирок Швецияга барганда алчы. Мен оюмча ошо иниси, анын байкеси бар болчу. Ошол байкеси менен биз бир сборго барып калдык. Мен Швециянын чемпионатын уткам. Ошол бир жылы чемпионатын утуп, анан сборго бардык. Ошол сборго чакырышты. Анан биз сборго барсак, ошол 97 же 120 килограммданбы ошол байкеси ошо чемпионат Швециядан 2-нчи болгонбу же 3-нчү болгонбу, кыскасы сбордо чогуу болдук да. Ал жакта сбор деп ойлойбуз десек, гостиницада жатып алып, анан ковёрдо тренировка кылабыз десек эле, эми падиалыңарды алып алгыла деди. Анан биз билбейбиз да, андай сборго барган эмеспиз. Сборлорго барсак жанагы условиясы бар жерлерге барчубуз да. Тияка барсак эле элдин баары жанагындай матрастар менен көтөрүп алышкан. Анан эмне болгон сбор дейсиң да. Барсак эле килейген залда, футбольный, баскетбольный ошол бурчуна бар эле. Балдар мыяка жата бергиле деп койду да. Европада болсо. Европада, Швецияда, Стокгольм. Карлстад деген шаардабы, бир шаарда болдук да, эсте жок. Бирок шаар сонунда бүт обстановкалар бар. Анан жана матрастарды салып алып эле, анан мен матрасым жок да, билбейсиң. Сбор башталды. Сбор башталды. Матрасым жок, одеял эле бар да. Анан ошол бала матрас кенен экен, давай кеттик бас. Эме да бар бир чечен бала, анан эме да. Бири-бирисинин менталитетин түшүнөбүз. Анан ошол жерде дагы чечен балдар бар экен. Алар бизди тосуп алып, үйүнө тамакка чакырып, анан эми биз мен ата-энем менен жашайм, бирок сен үйгө сени чакырмакмын, таарынба тигил бул деп. Ошол бала эмеде Швециянын атынан чемпионат Европада күрөшүп 2-3-үчү болуп результат көрсөтүп жүрдү. Анан ошо Чимаевдин байкеси залга келип, анан Кыргызстандасыңбы деп сүйлөшүп эметип, сбор кылып өттүк. А жерден сбор бүттү. Анан ошондо түшүндүм да, эме условия эмес экен берди. Любой жерде, если сен желанияң болсо, любой жерде тренировка кылсаң болот экен да. Тоого барасыңбы,
баягы сайдын ичинде жүрөсүңбү, мисалы тоо таштардын арасында болобу, разницасы жок да. Баягы адам психологически сенин максатың тренировка кылыш керекпи? Болду. Тренировканы кылышың керек да, баягы условия издебейчи. Анткени айтып атпайбы азыр комфорт, мисалы үчүн кандай комфорт кылба, бирок адам психологическийби же болбосо баягы бошойт да эмчи. Бирок чарчаган моментте баягы жакшы обстановкада эс алсаң жакшы да негизичи. Ошол сен өзүң эркин күрөш менен башыгып калдың да. Мен бокс менен башыктым. Эми сенен сага суроо. Көпчүлүк учурда айтат го, баягы өзү мен окутат элем балам, күрөшчүлөр айтат, анан боксерлор айтат, мен күрөш көрөт элем дейт, анан күрөшчүлөр айтып коет, мен бокс көрмөйм депчи. Сен балдарыңды кайсы спортко үйрөтасың, анан дагы бир кайсы спортко бердиң балдарыңды? Эми баягы ар бир баланын өзүнүн немеси бар го, жана кыргызча айтканда. Анан дагы сөзүңдү бөлүп коеюн. Башкаларга кандай бир мындайча айтканда кеңеш айтасың, башка ата энелерге кайсы спортко баруу керек? Эми мен жакшы көргөнүм мисалы үчүн күрөш да. Ого. Менин балам азыр мисалы үчүн күрөшкө кызыгы деле жок да негизичи. Эми может кызыгып күрөшүшү мүмкүн, бирок может залга алып барып там көрсөтүп, мындай кызыктырып алып келсең болот болуш керек. Биздин убакта андай жок болчу да, баягы каалаган жагыңа каяка барасың, ошол жака барчусуң да. Бир эле ошол күрөш болчу. Азыр болсо эми көп эле ата энелер кээ бирөө спортсмен болуп кетти да, мындайча айтканда душасындачы. Анан баягы орусча айтканда сен эле башка бир вид спортуны балаңа навязывать ете берсең, тоже туура эмес болуш керек да. Эгер баланын өзүнүн жанагы идиреги болсо, өзү бир спортко алып барып баштасаң, өзүнүн бир направлениясы болот, же кызыгат, же кызыкпайт. Баягы спорттон адам удовольствие албаса, ал тренировка кылгысы келбейт да. Мындай эмең моокум каның тердеп, жанагындай бир ыкмаларды жакшы жасасаң, удовольствие аласың, күрөшкүң келе баштайт, анан сен ачыласың. Анан эми баягы футбол ойноп кетет, кээ бирөө баскетбол ойноп кетет. Просто ошол кылган нерсени колдон келишинче аягына чыгаш керек, же болбосо эми туура вид спорту тандап кетсе болот да. Бирок биздин убакта футбол ойнойюн десең, мисалы үчүн баягы футбол анда көп развитый эмес болчу. Күрөш жактан какой-то бир эме бар да, возможность бар да. Школа бар да биздин Кыргызстанда. Ошол канча жаштан барса болот бека? Кандай деп кеңеш бересиң? Канча жаштан күрөшкө? Эми азыркы учурда эме болуп кетпеди, аябай ранний возрасттан спорт башталып кетти да балдардыкычы, потому что баарын эле баягы спорт. Мындай негизги мындай бир 8 же 10 ар ким ар кандай айтат да, ошо сенин оюң кандай? Менин оюм боюнча, эгер күрөш болсо, ошол мен өзүм негизи 9-классты бүтүп баратканда баштагам да. Кеч мындайча айтканда кеч эле баштагам, негизи кеч эле баштагам. Азыр негизи эми 5-6 класстан баштаса жакшы эле окшойт күрөштүчү. Ошондо 12-13 жашта. 5-6 класста. Анткени кичине бир аз баягы сөөк баштар кичине катып мындай эметип калат го, ошол учурда жакшыраак окшойт. Эми баягы 5-6 класс кичине күрөшөт. Детский эмени өтүш керек да балачы. Жанагындай пристартовый волненияларды көбүрөөк практика, жанагы утулуш керек, бирөөгө тушеге басылып калат, там ыйлайт, турат, баягы эмоцияларды чыгарат. Анан эгер сен 9-10 класста келип күрөшкө келип калсаң, анан утулуп калсаң, жерден ыйлай албайсың да, мисалы үчүнчү. Ошон мисалы үчүн чоң кезекте деле ыйлаган моменттер бар. Эми баягы ар ким взрослыйда күрөшүп жүргөн балдар деле болгону ыйлаган моменттер. Эми бул жаман нерсе эмес, жакшы эле да. Мыякта чоң эле кишилер эми бирок баягы эмоционально алдырып коюп атат да негизичи. Бирок күрөш негизи мындай спорт да, баягы ошондой кабыл алсак жакшыраак окшойт да. Сен ошол көп мындайча айтканда көп тажрыйба алдың, көп күрөштүң. Америкада деле мындай мен билгенден көп жерге барып машыгып, өзүң сынап, бирөөлөргө барып машыктыруучуларга жардамчы болуп жүрдүң. Турнирлерди барып көрөсүң да. Анан ошол ичиңдеги нерсе баары бир мындай кетпейт экен да адамданчы. Сендеги нерсе сенден эч качан кетпейт деген сөз бар го мындай. Ошого азыркы Бека менен мындай 10 жыл аркага кайтарса кандай баштайт элең? 10 жыл мурун мындайча айтканда эме деп коебу, күйүткү деп коебу, күйүткү деп коебу. 10 жыл мурун Кыргызстанда болчубуз, жаңы үйлөнүп, ошол жаңы баягы турмушту куруп баштаганбыз да. Берде деген орустар да айтат го. Что ты отдашь, и ошол нерсени получишь дейт да. Анан сен бир нерсе менен жертвовать этишиң керек экен да. Баягы семьямды багам десең, семьяңды багыш керек экен, ошо менен жашаш керек экен. Анда сен
спорт жөнүндө баягы көп ойлоп ойлобошуң керек экен. Эгер спорт жагынан жакшы ийгилик жаратам десең, анда спортко баягы болгон энергияңды ошол жака салыш керек экен. Менде ошол убакта болгон, эми үй бүлө болдум, уже мен үй бүлөнү багыш керек деген ответственность пайда болгон да. Уже баягы спортко көз караш кичине мындай жүрөктө баягы от жалындай алган да, спортко карайчы. А бирок бир аз убакыт өткөндөн кийин баягы биз келип кетип, мындай күрөшкүбүз келип, залга барабыз, тренировка кылабыз, кичине өзүңдү жакшы сезип калсаң күрөшкүң келип калат. Анан ошонун баары эле баягы эме экен да, мындайча айтканда өкүнүч эмес, бул баягы өзүңдөгү потенциалыңды ачкан эмессиң да. Убагында ачкан эмессиң. Анан азыр деле көп эле спортсмен балдар бар, ошолор тренер болуп иштеп атат. Алар деле өз убагында өзүн раскрывать эткен эмес да. Азыр деле жаш балдар бар, баягы өзүн аяп, бир шылтоо таап, мен иштешим керек, же болбосо мен мындай себептер деп өзүнө бир шылтоо таба берет да. Биз да ошондой шылтоо тапканбыз. Баарыбыз эле жаш болгонбуз. Ошол убакта бир жакшы бир мындай жандай тискинди тартат дейт го. Тискинди тарткан бирөө болсо, эй, сарсанаа болбо, спорт жагын эме кыл деп, меники ошол моментте спонсорский жактан деле жакшы байкелер чыккан болчу, давай күрөш вперед, только вперед дегенчи. Бирок эмнегедир ошол жерде ошондо өзүмдө ишенич жок болгон окшойт. Билбейм. Ишеничтер кийин убакыт өткөндөн кийин анан келе баштайт экен да, негизичи. Ошо азыркы бирок жаштарда көбүндө мен ишенич бар деп ишенем. Анткени бизде азыр спорт жылдыздары көп болуп атат, спортко көз караш башкача болуп калды. Негизи эң жакшысы ошол ишеним болгондо максатты коюш керек. И ошону көз караштай, ошону көздөй тренировкаңды талкпаган эмгек кылыш керек. Бир аз травма болсоң, баягы туура профессионалдарга кайрылып, ошо эмеңди болгон травмаңды айыктырып, травмаң кичине болуп калса эле баягы сынып калбай, башка жагыңды тренировка кылып, психологический тренировка кылып, мисалы үчүн американецтерде жанагындай вообще эле дүйнө жүзүндө визуальный, психологический подготовка деген бар, мисалы үчүнчү. Элестетип, адам өзүн олимпийский чемпион кылып, же чемпион мира кылып элестетип, ошону көз караштай баягы неме да, душевный состояние. Ошол нерсең баягы сен эмнени элестетип, ойлоп эметсең, молитвенный состояние болот экен. Ошо Кудайдан сурайсың да, мисалы үчүнчү, баягы душаң мененчи. Ошентип Кудайдан сурап, анан эмгекти кылып, ошентип жетишсең болот экен. Азыркы баягы курама команданын машыктыруучулары жөнүндө азыркы ийгиликтер, эркен күрөштүн азыркы ийгиликтери. Азыркы күндө эркен күрөштүн ийгиликтери негизи аябай жакшы. Чемпионат мирадан силер убакка салыштырмалуу. Биздин убакка салыштырмалуу, биздин убакта деле фанат балдар көп болчу да. Просто ар кандай убакыт өзгөрүлөт экен да. Убакыт менен мисалы үчүн жашоонун условиясы өзгөрүлөт, жакшы тренер келет. Мисалы үчүн баягы салыштырып кетейин, Россияда, Россия мисалы үчүн Сайтиевтердин убагында эч кимге утулчу эмес. Состав мисалы үчүн Мавлет Батыров, Бубайсар Сайтиев, Махач Муртазалиев, Сажид Сажидов, Курамагомедов, Гацалов дегендер чемпионат мирадан 6-7 барат. Баары тең чемпион же призер да. Анан мисалы үчүн алардын борьбасы азыр андай уровеньде эмес да. Анан ал убакытты салыштырып, анан баягы убакыт менен алмашат экен да. Мисалы үчүн бир моментте результаттар жакшы болот, бир моментте баягы кичине ылыйга түшөт. Ситуация өзгөрүлөт экен да. Берден баягы тренерлер деп да айтсак болот, условия деп да айтсак болот, заман деп да айтсак болот. Эми негизи айтып отурса баягы бүтпөйт экен да. Бирок эң жакшы баягы агайларда дагы, балдарда дагы бир максат болуп, баягы ынтымакташып, бири-бирибизди түшүнүп, анан эми бул эркен күрөш деген мисалы үчүн мындай көп эмени, любой эле спорт көп эмгекти талап кылат да. Бирок вольный борьбада аябай катуу терпение керек экен, действительно чынындачы. Анткени баягы бутка кирсе, мисалы үчүн бутун тартат күрөшкөндөчү. Бутун ала албайсың, мисалы үчүнчү. Мындай ар кайсы мамлекет, ар кайсы позициядан мисалы үчүн аябай жакшы күрөшөт да. Мисалы үчүн японецтер азыр тизеден ылдый, баягы проходтору башкача да, тизеден ылдый кирет. А жерден баягы защита кылыш кыйыныраак болуп калат. Дагестанецтер мисалы үчүн бутуна киресиң, ошол жерден жанагындай
вазня деп коет, вазня болуп күрөшө беришет. Бутуна кирсең оңой менен бербейт. Анан эми технический күчтүү действительночу, анан физический, анан тактический, аларда спецтер аябай көп да. Анан биздин Кыргызстанда деле баягы спецтер болгон, просто бири бирибизге сый урмат болсо жакшы болуш керек да. Анткени ошол нерседен эле жакшы нерсе чыгат экен да. Мисалы үчүн мен сени сыйласам, сен мени сыйласаң, экөөбүз бири бирибизге мындай жакшы ыкмаларды үйрөтөбүз же жакшы тактикаларды үйрөтөбүз. Мамиледен экен деп ойлойм да. Бул жерде ынтымак болсо эле жакшы болот. Обстановка, аура. Мисалы үчүн азыр мен элестетем, баягы тренерлер борьба деген, эркин күрөш деген творческий иш да негизичи. Ар бир баланын өзүнүн творческий эмеси бар да. Мисалы үчүн ошондой эле Эрназар белден өйдө күрөшөт да. Ошого деле убагында агайлар мисалы үчүн бутка кир деп кечке задача койгон эмес да. Ал белден өйдө күрөшкөн. Белден өйдө күрөшүп өзүнүн эмесин, борьбасын навязывать эткен да. Эми азыр деле мисалы үчүн Бекзат өзүнүн приему бар, ар бир борецтин өзүнүн эмеси бар да, положениясы бар да, жакшычы. Анан ошол нерсени колдонуп жакшы жетишкендиктерге жетишип атышат да. Анан азыркы күндө биздин эркин күрөш аябай эле Кудайга шүгүр жакшы деңгээлде да. Ошол мурунку Олимпиадада Эрназар, Бекзат Алмаз уулу медальдан бир эле шаг калды да, бир кадам. Бекзат Алмаз уулу 5-чи болду, Эрназар мындай ал дагы бир 5-чи четверть финалда утулду, менин оюмча, унутуп калдым. Кийинки Олимпиадага кандай бир подход керек медальга жетиш үчүн? Азыр мына өсүп келаткан биздин Орозобек бар, Тайыр Жумашбек уулу, Бекзат, Карачолоков жакында мына Кубок мираны утту же исламский игры утту, 57 килограммда, атын унутуп атам. Карачев, Абдумалик жакшы чыгып атат. Анан ошол кийинки Олимпиадага медаль болобу? Вольный борьбадан бизде мындайча айтканда 2008 Базар Базарбеков алган. Тройкага кирген. Андан кийин медаль жок. Эркин күрөшү греко-римскийде медаль алып келе жатат. Эмне кылыш керек, эмнени өзгөртүү керек? Мисалы үчүн баягы эле мисал келтирет экенбиз да. Монголияда монголдор күрөшөт да. Аябай бүткүл мамлекет күрөшкө, эркин күрөштү аябай эметишет да, күтүшөт да. Элдин баары жана биздин Кыргызстандан дагы мындай көбүрөөк эмеге болеть этишет да, күрөшкөчү мисалы үчүн. Анан алар дагы аябай ар бир бестен медаль күткөнгө аракет кылат. Бирок баягы эркин күрөш деген эме экен, бул аябай дүйнө жүзүндө аябай эле конкурентоспособный спорт да негизичи. Анан баягы медаль оңой менен келбейт экен, анткени аябай чоң бир эмени өтүшөт. Просто ошол жерде 21 участник болот. Анан жребий кандай түшөт, спортсмен кандай психологический даярдыкта. Негизи бирок баягы Олимпиаданын деңгээлинде эми азыр канча Олимпиаданы көрдүк го эмеденчи, биз баягы болеть этип, телевизордон көрдүк ошол эле Эрназарларга, Бекзаттарга. Психологический адам баягы өзүн жакшы психологический сезсе, анан эми подготовка сөзсүз, ага чейин жанагындай жакшы эмелерди, мирлерден тройкада чемпион болуп, жакшы результаттарды көрсөтүп келип туруп, өзүнө жакшы ишеним болсо медаль бергенге мүмкүнчүлүгү эле бар да. Биздин Кыргызстанда уже ошого деңгээл ошого чыгып калды го. Мисалы үчүн эркин күрөштө эме жок да. Жанагынтип мисалы үчүн Латин Америкадан мындай бир аз тренировка кылып калып, чемпионат мирадан же эмеден олимпийский игрден бронза болуп же медаль алып калбайт да. Реальный күрөшүп жүргөн бала, жана эмгегин сиңирген, тиякта биякта өзүн көрсөткөн ошондой балдар медаль алат да. Анткени азыр дүйнө жүзүндө мисалы үчүн Дагестан, Осетиялар эме башка мамлекеттерде күрөшүп конкуренция аябай өскөн да негизи. Азыркы учурда мисалы үчүн биздин балбандар ошол эле эмелерди жанагы легионерлерди утуп жүрөт. Ошол эле дагестанецти, ошол эле осетиндин балбанын, мына биздин кошуна казак балбандардын дагы күрөшү аябай баягы алардын вклады аябай жакшы, өзбектердин дагы вклады аябай жакшы. Анан биздин күрөш азыркы убакытта Кудайга шүгүр. Бул жерде дагы бир суроо жаралат. Ушул мындай Олимпиадага тренерлер даярдайт, мамлекет ага акча бөлүп берет, жеткиликтүү болупчу.
ошого дагы бир мындай кандай кылып кошумча кылып жардам кылса болот, кандай бир система кылыш керек баланын мындай өсүү үчүн? Эми азыркы учурда могу жакында эле эркин күрөш баягы чемпионат миранын астында Россия менен сборная Россия менен сбордо өтүштү да. Дагестанда өткөн Дагестанда. Эми ал бул дагы эме да, агайлардын отношениясы, баягы связка түзгөнү да, элдер менен катнаш кылып, конокко чакырышып, өздөрү барып баягы күрөшүп, баягы связь да, мындайча кыскасы айтканда. Анан башка жактарга сборго барып атышат, өзүбүздүн жерде даярданып атышат, бизге Кыргызстанга сборго келип атышат. Бунун баары эме да, баягы командный жумуш да. Мисалы үчүн бир эле бир эки агайдын эле эмеси болушу мүмкүн эмес да. Анткени бул жерде чоң федерация бар. Федерациянын аркасында канча баягы эмгегин кошуп аткандар бар, акчасын финансовый кошуп аткандар бар, убактысын бөлүп аткандар бар, иштеп аткандар бар. Баягы күрөштүн аркасында көп эме да, баягы спортсмендерди эле көрүп атабыз да, аркасында массажист бар, анан личный тренери бар, личный тренеринен анын биринчи тренери бар, өзүнүн тиги айылындагы эмеси бар, поддержка кылып аткандары бар, спонсор байкелери бар. Эми баягы командный да, негизи мындайча айтканда бир борецтин аркасында көп киши турат да. Анан баягы ошолордун жардамы болуп, анан жанагындай себептен жакшы иштер болуп, анан результаттар болуп, кыскасы командный иш да. Анан ошонун баары иштешип аткан себептен результат болуп атат окшойт. Ошо мен дагы бир нерсени мындай ойлой берем да. Америкада баягы көп жыл, 10 жылдан бери жүрөбүз. Россияда жүрдүк. Анан бул жактагы именно турнирлердин өтүшү. Жакында баягы Улан агай Деркенбаев дагы азыр судья болуп жүрөт. Бул жакта көп жерлер судья деп жүрөт. Ал агай менен да сүйлөшкөндө ошол турнирлерден өтүү системасын айтып берди да. Мен өзүм деле көзүм менен көрүп жүрөм, мындай угуп жүрөм, көрүп жүрөм. Башкача да, подход башкача. Анан ошол нерселерди именно медиа жагынан айтып атам да мен. Баягы командалык турнирлер бири-бири менен мындай шоу кылып салат да, кичинекей эле нерсеничи. Бизде бир эле чемпионат Кыргызстанды күтөбүз. Дүйшөнкул Шоповду күтөбүз турнир. Дагы бир турнир бар Спартакиада. Ошол менен чектелет болду. Анан бала каяка Азияда кантип күрөшөт эгер 2 турнир өтүп атса Кыргызстанда, же 3 максимум 3 турнир өтүп атса. Мен ойлойм ошол Кыргызстандын ичиндеги дагы чемпионаттарды бир башка уровеньге чыгаруу. Америкада өзүң билесиң, колледж аркылуу, мындай колледж менен колледждер турнирлери, командалык турнирлер өтө көп өтөт да. Ошондой нерселерди алып барсак болбойбу? Эмне жетпейт ошого? Эми биринчиден мунун баары эле каражат окшойт негизичи. Бирок баягы каражат деп биз каражатка шылтап ошону организовать эткен киши керек окшойт. Анан медиа деген бул азыркы учурда аябай, мисалы үчүн балдарды звезда кыла турган, эмеге элге чыгара турган, анан тиги баладагы мындай аң сезимин ойгото турган бул медиа экен да негизичи. Медиага алып чыгып, жанагындай бросоктор, жакшы бросоктор жасаган борецтер болот. Сонун мындай жакшы ыкмалар болот. Ошолорду мисалы үчүн жанагындай эми Инстаграмда азыр прокрутка болуп атпайбы? Мисалы үчүн видео тартап, чыгарып, ошол нерселерди азыр бир медиа, бир эме болуш керек да. Бир съемочный группа болуш керек да. Эменикинчи спортточу, мисалы күрөш болобу, футбол болобу, мисалы үчүн баягы ошол спортту развивать этишчи, мындай агенттер деп койсок болот окшойт. Себеби спортту сатыш керек да. Ошону мындай популярдуу кылып туруп, чоңураак бир мындайча айтканда жакшы сатыш керек да. Ооба. Товарды. Эми ал жерде деле профессиональный съемочный группа керек экен да. Буларда американецтерде көрсөң жанагындай булар кино эмелерди тарткан үчүн буларда баягы окушкан аң сезим, анан адамдардын жана эмоцияларын тартат. Ошол медианын эмеси жакшы экен да, баягы адамга эме берет экен да. Бир түрткү болот, ал баягы медианы көрүп, башкалар көрөбү, өзүн көрөбү, же болбосо элдер көрөт, анан ал баланы көрүп башка бирөө ошондой эме кылып туурап аракет кылып чыгат. Мисалы үчүн Жоламан менен Акжолдор греко-римский борьбада эме болбоду, дүйнө жүзүн мындай кызыктырып атышат да, жанагындай бросоктор жасап. Красивый бросок. Греко-римский борьбаны мисалы үчүн эми алар үчүн эме кылды деп эле коеюн, бирок баягы зрелищаны көрсөттү. Кыргыздардын греко-римский борьбада любой эле чемпионат мира болобу, Азия болобу, жанагы отрезоктор, бросоктор бүт кыргыздар көп да негизичи. Эми башкалар үйрөнүп
башкалар деле кылып атат, бирок любой чемпионат мирда ошолорду көрөт, анан башка эле дүйнө жүзүндөгүдөй айтышат да, башка эле балдар, американецтер деле ошол баланы айтышат, ушундай бросок тигибу депчи. Анан медиа ошо United World Wrestling'тиги барып алып туруп жанагы видеолор тартып атпайбы, ошол сыяктуу эле бизде атайын бир бул медиа деген обязательный бир любой иш кылса эме керек болуп калды да, бул деген ошол жумуштун поддержкасы же ошонун структурасы болуп калды да. Ошон үчүн мисалы үчүн күрөшкө деле бизге деле аябай бир эме керек да, мындай жакшы медиа тарткан бир съемочный группа керек да, ооба, команда керек. Анан профессионал команда товарды мындайча айтканда продвигать эткен. Анан бизде мисалы үчүн жанагы детский күрөш, кадет, среди кадетов күрөштөр аябай көп да, турнирлер көп эле болот эч жерде. Эми тартылат, бирок жанагы схваткалар тартылат, мындай бирөөнүн атында турнир өтөт, баягы эме кылып зачет деп эле коеюн, балдар өсө берет, ал жерде күрөшүп өсө берет, бирок медиа менен эме кылса баягы балдардын настрою башкача болот. Анан баягы эме деп коет экен да, биринчи мисалы үчүн соревнованияга элдин баарын эме кылып коет да, жылдын башында бир списокко баардык борецтер бар да, анан любой турнирге барсаң эле сенин карточкаң бар да, сенин фамилияңды тарс набирать эткенде эле чыгат. Анан соревнованияларда баягы балдардын мастер спорта, кандидат мастер спорта баягы ошонун баары чыгат да, списокко келип, азыр кандай экенин билбейм, баягы мастер спорта анан канчанчы жылкысың деп жазбайт, баарынын эмеси бар да, мындай карточкасы бар да, ооба, ошо карточка менен паспорт паспорту бар, борцовский эме картасы бар, ошо менен күрөшүп жүрүп беришет да, жыл сайын акчасын төлөп коет, и система бир единый система киргизип, анан отбор. Молодежь турнири деле бизде азыраак да негизичи, могу 20 жашка чейин, 17 жашка чейин турнирлер көп эле, анан 17ден 19-20 жашка чейин Кыргызстанда азыр кичине кошулуп калды окшойт. Взрослыйда мен билгенден эле Жапаралиев деген турнир бар, Кубок Кыргызстана бар, анан чемпионат Кыргызстана бар, Кожом клубалда 4 турнирде. Может быть баягы берки биздин профессионалдарга ал деле көп кажет болушу мүмкүн эмес, бирок профессионалдардан кийинки баягы күрөшүп аткан жаңы муун бар да, ошолорго керек да. Берки биздин жакшы күрөшүп аткандар профессионалдар жанагы эми мамлекетти башка мамлекет жакта эл аралык турнирлерде көрсөтүп аткандар, алар турнирлерге көп чыгышып жакшы эле болуп калды азырчы негизи. Сага бир суроо өзгөчө. Дүйнөдө күчтүү мындайча айтканда борецтер бар, вольниктер, бир топ 3 борецти айтып берчи дүйнө жүзүндөгү. Топ 3 вольниктер. Биз эми мурункулар жанагы 5 болсо, давай 5. Мурункуларды эме бардыгы. Азыркы ошо мен кийинки билген могу жанагы Сайтиевдин убагындагылар, мен 2095-2000дегилер да. Ошол азыркы мурунку боло берет. Эң ошо биринчи эле эме Боесар Сайтиев, анткени number one да, бул любой жерде, любой вид спорта койсоң, Боесар Сайтиев интеллектуально дагы, спортивный эме достижение менен дагы любой Россия регион болобу, Америка болобу, аябай чоң деңгээлде да. Боесар Сайтиев экинчиси Садулаев. Абдурашид Садулаев. Анан ошо иниси эле Адам Сайтиев. Дагы экөөнү айтып коелубу? Экөөнү эме Махач Муртазалиев, анан Мавлет Батыров да. Биз баягы эми башка американецтердин деле балбандары, жакшы борецтери бар, бирок как борец бар. Эми сага биринчи ошол дүйнө жүзүндөгүн айтып, анан кийин Россиянын ичиндегин айтайын десем, сен жалаң эле Россиянын ичин айтып койдуң. Мейли, анда эме кылайлы, дүйнө жүзүндөгүн Анда топ 10 кылайлы, сен башка жаштар дагы билсин. 10 борецти кылайлы дүйнө жүзүндө. Дагестан, Америка, Япония. Мен баягы бир мамлекеттен айтайын, Америкадан айтайын, Япониядан айтайын. Америкадан бир 3-түү, мындай. Америкадан ошо эме Дэвид Тейлор да. Ошол топ аябай ар кандай физический дагы, тактический дагы, технический дагы Тейлор күчтүү да, психологический да аябай мощный. Андан кийин ошол эле дагы жана мурунку күрөшкөн Джордан Барос,
азыр аябай көпкө чейин күрөштү да ал, аябай узун 6-7 жолу дүйнөнү алган. күрөштү. Ал тоже баягы. Олимпиада канча болду? Канчанчы жолу? Ал бир эле жолу Олимпиаданы утту негизичи. Бир жолу олимпийский чемпион болду, Бирок дүйнөнүн 6-7 жолу. мирди бир 4 жолу же 5 жолу утту окшойт. 6 жолу деп билдим да. Возможно болушу мүмкүн. Кетти Барос, Дэвид Тейлор, Япония. Японияныкы эме 65 килограммда олимпийский чемпион болгон, Токиодо 2021-жылы. Атын унутуп атам. Аябай техничный борец да. Анан экинчиси ошо японецчи, ошол 65-ти уткан. Атын унутуп атам. Эме. Короче, анан эстегенди айтайын. Экинчиси болсо эме тиги. Рей Хигучи деп. Аябай 2016-жылы Олимпиадада 2 жолу калган. Ошол орто жолдон Олимпиадага 2021 попадать этпей, кайра 24 попадать этип келип Олимпиада чемпиону болду да. Япония, Америка бүттү, Россия бүттү жана 5-6 менен. Россия. Садулаев эме. Садулаев, Буайсар Сатиев менен Садулаев. Мавлен Батыров, Буайсар, дагы Махач Муртазалиев. Ошолор. Давай эми мындай немеден. Ирандан Яздани азыркы учурда, мурунку убагында эме дешет, эмелер менен күрөшкөн. Дабир деген борец болгон, тоже жакшы 66 килограммда күрөшкөн. Казактардан эмен Ак жүрөк Танатаровдун күрөшкөнү аябай эмени утуп чыккан да. Олимпийский чемпионду Олимпиадада за третье место уткан да. Өзбектерден болсо Дилшот Мансуров. 2 жолу чемпионат мираны уткан. Олимпиадалардан ошо результат көрсөтө алган эмес, бирок аябай жакшы кыйын борец болгон да. Өзүнүн Кыргызстан эркин күрөш Кыргызстандан эми Эрназар Акматалиев бул баягы стабильность көрсөтүп атат да. Тайырбек Жумашбек уулу бул дагы стабильность көрсөтүп. Мурункуларда кошсак болот. Мурункулардан мен немеде тургандардан Кенжебек Омуралиев деген биздин аябай кыйын балбан болгон. Анын эмеси боюнча проход ноги мастер болуп турду алчы. Проход ноги любойуна кирип чыккан да, жанагы эң атактуу деги Арсен Фадзаев, дагы башка кыйын, мен Дагестандын мен кыйынмын деген балбандарын утуп чыккан да алчы. Мындай еще жакшы утуп чыккан да. Аны баягы аябай уважать этишчү экен ошол сборный СССРдечи. Аябай күчтүү балбан болгон да Кенжебек Омуралиевчи. Баягы биздин эме менен баягы таразалаганда кандай уровеньге эметкенде, мындайча айтканда азыркы учурда проход ноги бизде аябай ким жакшы кирген эмелер бар. Жанагындай Мускаев жакшы кирет го проход ногичи. Бирок ал эми кичине эме да, борец мындай по настроению да, мындай настроениясы болгондо аябай жакшы борецтерди утуп коет да. Ошол биздин кыргыздардан Кенжебек Омуралиевди аябай проходтору, Омуралиев, Тайыр Жумашбек уулу, Эрназар Акматалиев, Бекзат Алмаз уулу, Орозобек Токтомамбетов. Андан башка деле аркасында спарринг партнер болуп келип күрөшүп аткан балдар бар. Мисалы үчүн аларга деле чоң эме да, баягы алардын деле чоң эмгеги бар. Анткени алар тренировка кылып атышат. Баягы жакшы греко-римскийди айтайлы Кыргызстандын ичинде. Эми башкалар эмес, Кыргызстандын ичиндеги топ 3. Топ 3би? Топ 5, топ 3. Топ 3 болсо кызыктуураак болот да, ким кирет тройкага сенин оюңча? Эми Жоламан менен эгер ак жолду кошпосок, анда возможно башка эме болушу мүмкүн, бирок экөө топта. Экөө дүйнө жүзүндө топто болуп атышат да. Номер 1 балдар. Анан ошо Асан Жанышев деп взрослый чемпионат мирадан жаш бала 3-чү болду дүйнө жүзүнүн. Бул аябай чоң жетишкендик да негизи. Взрослыйдан. Анан андан башка деле греко-римский борьбада негизи атактуу борецтер аябай көп да. Мындай список аябай узун да негизи. Греко-римский борьбанын баягы медальдарын мындай
мен унутуп коюшум мүмкүнмүн да, билбей калышым мүмкүн. Аябай көп чемпион все Азии, постоянно. Чемпион, призер мира, тигил бул баягы аябай көп да, греко-римский борьбадачы. А эркин күрөштө чуть-чуть башкачараак бизде. Бирок эми греко-римский борьба менен баягы эркин күрөштү салыштырганга баягы эми нежелательно да. Греко-римский борьба дагы по-своему аябай мындай кызыктуу спорт. Ал жерде жанагындай физический баягы ар бир метрге күрөшөсүң да. Мисалы үчүн эме да, мындай пространствода жана ковёрго чыгасың дагы, жана ковёрдон мисалы үчүн түртүшүп коем дейсиң да, бирок оңой менен түртүшүш оңой эмес да. Ар бир жана колдун кичине колуңду узунураак чыгарып койсоң бросок чабат же болбосо. Бирок биздин кыргыздар именно греко-римский борьбада аябай жакшы тренировка, анан жанагындай бросокторду чапкан жакшы да биздечи. Көп ыкмалар жакшы жасашат да. Башкаларга салыштырмалуучу мындай коркпой чаап жиберет да. Америкада греко-римский борьбаны салыштырсак, мисалы үчүн бул жакта вольниктер деле греко-римский борьбага күрөшө берет да. Анан баягы бизде мисалы үчүн греко-римский, сен эгер греко-римский борьбада күрөшсөң, только греко-римче күрөшөсүң да. Ооба. А эркин күрөштө күрөшсөң, только эркин күрөштө күрөшөсүң да. Баягы эч ким сени күрөшпө деп айтпайт, бирок андай кылышпайт да балдар. А Америкада вольниктер классиктерге күрөшө өткөн, классиктер тиги эмеге вольниктерге күрөшө экен да. Аралаш. Кыргызстанга башка Дагестандан же болбосо Ирандан машыктыруучуларды алып келсе болобу же өзүбүздүкүлөр алтынга жетеби? Эми Алтын ала элекпиз да, просточу. бизге как консультант катары, баягы ошо тренердин жардамчысы катары болуп болсо, возможно, какой-то бир может секреттерди айтып тиги болуп неметиши мүмкүн, бирок баягы биздин менталитет, өзүбүздүн отношениябыз агайга болгон, эми бизде любой эле жерде бизде агайларды сыйлайт, мисалы үчүнчү. Ошо агайлардын айтканын кылат. Анан может быть тажрыйба алыш үчүн жанагындай психологический подготовка, жанагындай олимпийский чемпион болуш үчүн какой-то бир визуальный адам өзүн подход кылып баягы эме болуш үчүн ошондой бир спецтер болушу мүмкүн, бирок борьбада андай спецтерди деле уккан эмеспиз да негизичи. Может японецтер колдонот, может американецтер колдонот, бирок американецтерде деле тренерлер жанында жүрөт. Может биз көрүнбөгөн жерде может психологдор жардам бериши мүмкүн, бирок бизде баягы психологдор аларды мындай жанагындай переломный момент, травма болгондо же болбосо соревнования, жакшы бир чоң соревнования болуп атканда заранее даярданышы мүмкүн да. Анан баягы биз психологдор жанында жүрүш керек дегенди элестетебиз го. Негизи психологдор ошого заранее может даярдашы мүмкүн да. Бизге эми научный метод менен караса, анда ошондой адамдар керек болуш керек да. Анткени бул жерде психология спорта да эме бар да. Командный вид спорта бар. Анан единоборство бар. Анан баягы тренерлердин командный вид спортага тренерлердин күчү жетпей калышы мүмкүн. Мисалы үчүн единоборствого тренерлердин күчү жетет. Олимпиадага барганда мисалы үчүн биздикилер 5-6 бала барбайт да. Барса мисалы 3 бала, 4 бала барат да. Эми греко-римский борьбада 4 бала барат. Бирок алар менен кошо агайлар барат. Анан психологдорду билбейм, ал эме балдарга керек болсо, возможно, балдар өздөрү сураса, может быть, предоставлять этип бериши мүмкүн, бирок анын эмени көрбөй элем мен, что психологдор жардам бериш керек. Жакшы, Кыргызстанга качан барасың? Эми сен дагы барып өзүңдүн школаңды көргөн, алган тажрыйбаңды берейин деп атасың, ой барбы? Негизи оюбуз бар, Кудай буйруса, ошо тренерский жактанбы же ошондой анча мынча күрөшүп жүргөн балдарга может быть биздин кеңешибиз кереги тиеби, же баягы эми мындайча орусча айтканда биз навязывать этпейбиз, эгер баягы если колубуздан келсе ошол нерсени айтып, колдон келген нерсени кылабыз да. Азыркы айта бер. Мындай акыл үйрөтүп же болбосо баягы эми жаш кезекте баарыбыз эле мындай көп эмени эметпейбиз да, мындай өзүбүз билген киши болобуз да негизи, бирок сурап баягы билген жакшыраак экен да. Опытный, тажрыйбалуу адамдардан кеңеш алган эң жакшы. Жакшы, баягы жакшы сүйлөштүк. Кыргызстандагы эме тренерлер, башкаларга баарына ийгилик каалайбыз. Кийинки Олимпиадада
бирөөсү алтын болсун дейбиз. Кош келипсиң дагы бир жолу. Чоң рахмат. Аз да болсо дагы жакшы сүйлөштүк, маек курдук. Эми сенден бир акыркы сөз болсун, жаштарга кеңешиңди, саламыңды айтып өтсөң болот. Биринчиден ушу биз көп агайлардын астынан тренировка кылдык. Ушул агайларга баягы кимдин кайсы агайдын астында баягы тренировка кылган болсок, агай бизде эч качан жаман болсун деген жок, жакшы эле болсун деп эметишти. Ошо баардыгына чоң ыраазычылык. Ошо сборный командада чогуу жүргөн балдар, биякта чогуу күрөшүп жүргөн балдар, ошол ким кандай направленияда кетип аткан болсо, ошо баардыгына иштерин ийгилик, агайларга ийгилик, биздин эме курама командага баардыгына травмасы жок, ден соолуктары бекем болуп, ушундай эле жакшы аурада жакшы результат көрсөтүп, ар дайым жүрө берсин, сүйүндүрүп кыргыз элин. Анан ким спортсмен болсо, ким спорт жагына жакшы аябай спортсмен болом деп, өзүнүн звезда болом десе, өзүнө ишенип, сабакты жакшы окуп, анан ошол элдер менен отношения жакшы результат көрсөтүп атканда, азыр бизде баягы көбү намаз окуп калышты. Ошо жөнөкөй жүргөн балдар результат көрсөтүп атат негизичи. Жөнөкөй болуш керек. Жөнөкөй, мисалы үчүн ошол эле азыр көрсөтүп атат. Кандай адамды азыр орустарда сөз бар го. Встречает по одежке, провожает по уму депчи. Ошол эң биринчи очередь биздин состояниябыз, ошол ички акыл эсибиз, жүрүм турумубуз, сүйлөгөнүбүз, ошо тегерек четибизге жакшы болсок, бизге баягы жакшы окружение пайда болот экен. Анан ошол себептерден аркылуу жакшы иш кылсак, бизди баягы жакшы ишке түрткүлөр пайда болот экен. Жаштарга эми убактысын текке кетирбей, азыркы учурда аябай телефон, видео баягы алаксыта турган немелер аябай көбөйдү да. Ошого баягы лимит коюп, реальный нерсеге көңүл буруш керек да, потому что азыркы биз видео менен болуп аткан нерсе эртеңки күнү мындай бул деле заман өзгөрүлөт да. Реальный бир эмеге келет да, мындай өзүнүн бир нугуна келет да, мындай ким реальный иш кылса, ошого жараша отношение болуп калат да адамгачы. Анан ошол сыяктуу баягы реальный иштерден алыс болбошубуз керек го. Иллюзиядан баягы жөн эле ушу спортто жүрө берсем результатка жетип калам эмес, именно ошол спортто мондай чоң деңгээлге кандай эмне кылсам жетем депчи. Дагы бир жолу рахмат келгениңе, Бекназар. Чоң рахмат сага. Все, ийгилик. Ийгилик сага. Все, рахмат.